өзгөрүштерге колдоп келгениңиздерге терең ыраазычылык. Биринчи Аллах Таалага шүгүрлөр, мактоолор болсун, ушул даражага жеткирген. Аллах Таала берсе эч ким ала албайт, Алла бербесе эч ким бере албайт да. Ошого Аллах Таалага шүгүрлөрдү айтайлы. Анан ушул жеңишимди ушул бүткүл кыргызстандыктарга арнамакчымын. Ушундай кылып тосуп алгандарыңыздарга өтө кубанып турабыз, өтө сонун. Ичтеги эмоцияларды сөз менен жеткире албай турабыз да. Дайыма ишенип жүргөн ушу ата-энеме биринчи рахмат. Президентибизге чоң рахмат. Камчыбек Кыдыршаевичке дагы рахмат. Ушу бизди кичинебизден тарбиялаган агайларыбызга чоң рахмат. Биздин ушу мэрибиз ушунча бизди колдоп ушунча түрткү бергенине өтө ыраазыбыз да. Бизден кийин дагы жаштар Кудайым буйрса ушундай ийгиликтерди жетем деп аракет кылат деп ойлойм. Биздин артыбыздан дагы биз эми күмүш алдык, Кудайга шүгүр. Бирок алтынды көп алтын алып келет. Көңүл буруңуз. Россияга барган ар бир эмгек мигранты каттоого турууга милдеттүү. РФ мыйзамдарын сактап, таза документ жасатып, өзүңүзгө сак болуңуз. Саламаттыгыңыз үчүн да медкарта талап кылынат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыз. Ининен СНИЛС, медкарта, перевод паспорт, кара тизмеден текшерүү, ОМС, медкнижка, трудовой договор деги эле бардык документ маселесинде сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн ишенимдүү адистерге кайрылыңыз. Байланыш номерибиз +7909 993 46 44. Нурсултан менен байланыш. Ишеничтерибиз да. Биздин спорт комитетке дагы рахмат. Биздин бокс мектебинин директоруна жана бокс мектебинин жалпы жамаатына рахмат. Бул жеңиш, мен ойлойм да, бир эле адамдын же бир эле инсандын жеңиши эмес да. Бул баардыгынын салымы бар да. Ар бириңиздер түнү туруп тахажжуд окуп дуа кылып аттыңыздар, чай ичип атып дуа кылып аттыңыздар, басып кетип атып дуа кылып аттыңыздар. Баардыгыңыздарга рахмат чоң. Андан көп сөздү унутуп калат экенсиң да. Бирок анча-мынча адамдарга дагы рахмат айта албай калган болсом, кечирим сурайм. Канча адамдарга жооп бере албай аткан болсом да кечирим сурайм. Эми инсан экенбиз, ушундай учурларда өзүбүздү анча түшүнбөй дагы калыш ыктымалы бар экен да. Ошого Кудайым буйрса, мындай жакшы инсан болушка ниет кылганбыз. Бул жашы өзү кыска да. Кандай болбойсуң, баары бир акыретке кетесиң да. Ошого бул дүйнө акыреттин эгин зары дейт. Бул дүйнөдө эмне амал кылган болсоң, акыретте аны сөзсүз аласың да. Жакшы амал кылсаң, жакшы соокун аласың. Жаман амал кылган болсаң, мага жараша жазасын аласың да. Ошого эң биринчи адам болуп жашайлы деп ниет кылганбыз. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Дагы көп сөздөр бар да, Кудайым буйрса, дагы мүмкүнчүлүк болсо айтабыз иншалла. Журналисттер сахнага эл чыгарбайлы, эл чыкпагыла, жаштар чыкпагыла. Журналисттер интервью алып алсын. Журналисттер интервью алыңыздар. Анан сүрөткө чөсөп. Журналисттерден кийин. Журналисттерден. Сүрөткө түшкөндө туруп туруңуздар дейм. Достор, жөрөлөр туруп турсаңыздар. Ажон, жылызга. Жылызга. Сүрөткө чөккөндө түшүп турсаңыздар. Сүрөткө чөккөндө түшүп туруңуздар,
Tutmuyor çok. Bizdeki mes al, bizdeki mes. Yapalım şey. Şaşmayla şaşmalar var. Bırak öyle mi?